Ысык көл районунун Жаркынбаев жана Өрүктүү айылдарынын айдоо аянттары мына ушул канал аркылуу сугарылат. Жалпы 3 чакырым узундуктагы каналдын суусу 600 гектар жер аянтына жетиш керек. Бирок оңдоп түзөөнүн жоктугунан суу бөлүштүрүүчү жайдан чыккан суунун 4төн 1 бөлүгү гана жер аянттарына жетип, калганы каналга сиңип жок болчу. Келерки жаздан тартып эми бул маселе дыйкандарды түйшөлтпөйт, анткени учурда Сугат каналына бетондук каптама төшөлүүдө. Биринчиден суу коромжусуз суу пайдалануучуларга жетет экен. Экинчиден мурунку эски каналдардан капталынан кумдар улап, топурактар урап, биздин айдоо аянтыбызга, Сугат жерибизге жалаң кум, топурактын баарын чайкап айдап барчу эле. Азыр андай көйгөйдөн биз арылып, эми жаңы технология менен могу жаңы каналдын ичине резина төшөп, Айыл чарба министринин акча бөлүп берип, ушундай жакшы иш кылып атышыптыр. Адистердин айтуусунда бетон каптаманын бетондон айырмачылыгы да, артыкчылыгы да көп. Ысык суукка чыдамдуу, оңдоп түзөөгө оңой жана капчыкка да күч келтирбеген бул ыкма облуста алгачкылардан болуп сыналууда. Мына жакшы, Кудай буйрса. Мына эмелери катуу, мына креплениялары. Бул эми 50 жылга чыдамкай болот дейт, 50 жылга жетет дейт эмеси, срок көрүнүшү. 50 жыл эмес, бул андан эле көп берет окшойт эмес. Эмне дегенде мунун катуусу полотнонун өзү жумшак болгон менен суу тийгенде катып калат экен. Потеря жоголот экен, потеря почти 0% да. Потеря жок бул каналда. Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгына жалпысынан мамлекет тарабынан 18 миллион сом акча каражаты мерчемделген. Бүгүнкү күндө ошо 18 миллион сом акча каражатынын 14 миллиону өздөштүрүлүп, 2 километрге жакын каналдарда лотоктор алмаштырылып, бетондоо иштери жүргүзүлдү. Ушул экинчи Восточный каналынын 2,9 километрин бүтүрүү жагы мерчемделген. Бүгүнкү күндө 1,5 километрге жакын аралыгында даярдык иштери бүттү. Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгы 400 чакырымдан ашуун Сугат каналдарын тейлейт. Учурда алардын баарында оңдоп түзөө, механикалык тазалоо сыяктуу жазгыга даярдык жумуштары жасалып жатат. Ал эми жогоруда аталган долбоор ийгиликтүү аяктап, жакшы натыйжа берсе, ыкманы башка аймактарга да жайылтуу аракети көрүлмөкчү. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.